Силердин спорттук ийгилигиңер менен сыймыктынгым келет. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 7 августта Индонезия Республикасында өтүүчү 18 Азия оюндарына катышуучу Кыргыз Республикасынын спорттук делегациясы менен жолугушту. Бул тууралуу маалыматты Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Мамлекет башчысы Индонезия Республикасында өтүүчү Азия оюндарына намыс талашканы бараткан өлкөнүн эң мыкты спортчулары менен жолугуп жатканына кубанып турганын билдирди. Бүткүл дүйнөлүк Олимпиада оюндарынан кийин чоң мелдеш аталган оюндарга жолдомо жеңип алуу эң мыктылардын гана колунан келет. Азия континентиндеги миллиондогон спортчулардын арасынан ушул чоң мелдешке жолдомо алганыңардын өзү чоң жетишкендик. Силер бул ийгиликке ак эмгегиңер, маңдай териңер, чыдамкайлыгыңар менен жетиштиңер. Кыргыз мамлекетинин желегин желбиретип чемпиондук наамга ээ болсоңор, силердин жеңишиңер бүт Кыргызстан эли үчүн чоң жеңиш болот деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Президент алдыда боло турган Азия оюндарынын катышуучуларын өлкөнүн эң кайраттуу, намыстуу, мекенчил, эр жүрөк улан кыздары деп эсептерин белгиледи. Бардык эле кыргызстандыктар сыяктуу мен да силер менен, силердин спорттук ийгилигиңер менен сыймыктынгым келет. Мен силердин күөрманыңар болом. Ар бириңер медаль тагынып, чемпион болуп, мекениңерге кайтып келишиңерди каалайм. Тайманбай күрөшкө түшүп, жеңишке жетишүү биринчи кезекте спортчунун духуна, демине байланыштуу болот. Айкөл Манас атабыздын кудуреттүү деми, күч кайраты силердин ар бириңерде бар. Мен силерге ишенем, силерден үмүттөнөм деп белгиледи мамлекет башчысы. Татыктуу атаандаштык көрсөткүлө. Ар бир беттешиңер дүйнө элинин эсинде калсын. Силердин чебер аткарган ыкмаңар, чабуулуңар бүт дүйнө жүзүнө таркап, биз бул жакта жүрөк толкуп, маңдай жарыла кубангандай бололу деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ал эл аралык спорттук мелдешке татыктуу спортсмендерди тарбиялоого көп күч аракет жумшаган машыктыруучу устаттарга ыраазычылык билдирди. Ар бириңиздердин мээнетиңиздерди баалап, барктап алууга даярбыз. Мына бул силерге тапшыра турган өлкө туусу, мекендин деми, элдин руху, туулган жердин абасы, суусу, ата-бабалардын мурасы болгон Кыргызстандын кызыл туусун бийик көтөргүлө деп белгилеп, президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик тууну Кыргыз Республикасынын спорттук делегациясынын улуттук курама командаларынын капитаны Каныбек Жолчубековго тапшырды. Каныбек Жолчубеков спортсмендердин атынан мамлекет башчысына улуттук курама команданын футболкасы, символикалуу белекти тапшырды. Кыргызстандын спортсмендерин 18 Азия оюндарына узатуу аземинин соңунда спортчулар президент менен эстеликке сүрөткө түшүштү. Каналга жазылганды, лайк басканды унутпаңыздар жана ой-пикирлерди калтырууну суранам. Каналга жазылганды, лайк басканды унутпаңыздар жана ой-пикирлерди калтырууңуздарды суранабыз.